Остановка Нижний Жал. Следующая больница. Курманбек Челманбетов 14-чү троллейбустун айдоочусу. Ал күн сайын таңкы 5:30 рульга отуруп иштеп келгенине 25 жыл болду. Айтымда анын жумушу өзгөчө кылдаттыкты талап кылат. Анткени ал жүргүнчүлөрдү бара турган жерине аман эсен жеткириши керек. Жаңы долбоор ишке ашса, жумушу бир кыйла жеңилдейт. 5:40 чыгабыз линияга. Экинчи смен мындай саат 1-ден баштайбыз. 9-га чейин. Спасмен менен иштейбиз. Биринчи, экинчи смен бар бизде. Жеңил болуп калат экен, биз жөн эле айдайт экенбиз. Өздөрү кирип, өздөрү оплачивать этип айтышат да. Электрондук билет долбоорунун негизинде август айынын соңунда 14-чү троллейбустук каттамдын 12 транспортуна жана 8-чи автобус каттамынын 8-inde коомдук транспорт үчүн жол жүрүү билетин белгилөөчү жабдуулар орнотулган. Данные карты это прототип карт, стандартные карты. Азыркы күндө аталган долбоор менен алектенген компания жарандар колдоно турган баштапкы смарт карталарды чыгарышты. Электрондук билеттин баасы 50 сомду түзөт. Ал эми аны колдонуучулар Pay 24 терминалы аркылуу толуктай алышат. Карты готовятся по-разному. Карталар бир канча категория менен иштелип чыгат. Мектеп окуучулары үчүн алар жөнүндө маалыматтын негизинде жасалат. Мындан сырткары, жеңилдетилген түрдө карталар даярдалат. Алар пенсионер, майыптар жана почточулар үчүн болмокчу. Электронный эмеге өткөнүбүзгө жакшы болот эле. Арзаныраак болот, оңоюраак болот. Ошол эле болуш керек эми азыр. Байкайбыз да. Жакшы болмок, действительно баягы 8 сом деп майдалап отурбай эле сразу карточка менен кирип чыккан жакшы болмок. Иш аракеттер уже көп жылдан бери иштелип келатат. Биз деле ошо жолго салып, эң негизги биздин максатыбыз бул жана төлөмдөрдү ачык айкын өткөргөнгө ошо аракет кылганыбыз. Бул биринчиден, экинчиден ошо биздин жарандарыбыз, биздин жүргүнчүлөрдүн коопсуздугу. Белгилей кетсек, май айында Бишкек мэриясы швейцариялык компаниялардын бири менен электрондук билет тууралуу келишим түзгөн. Долбоорду киргизип жаткан компания жабдуунун орнотулушунан баштап колдонууга чейинки бардык кызматтарды өзүнө алып, иштеп баштагандан кийин 5 жыл аралыгында тейлеп, оңдоо иштерин жүргүзөт. Нургүл Жумабекова, Жылдыз Ибраева, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.